Кадамжайда Кайтпас өтөкчү жолундагы көпүрөнүн ачылышы жасалды. Кечээ 16-июль күнү Кайтпас өтөкчү унаа жолунун 24,7 чакырымында жайгашкан Кожошкен дарыясы аркылуу өткөн көпүрө капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, ачылышы жасалды. Ачылышка Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев жана Фергана облусунун башчысы Хайрулло Бозаров баштаган эки тараптуу бийлик өкүлдөрү, жергиликтүүлөр катышты. Облустук бийликтин маалыматы боюнча Кожошкен дарыясындагы көпүрө 72 метр узундукта жана 12 метр турасы менен курулуп, авариялык абалда болгондуктан 2023-жылы капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп 22 миллион 670 миң сомго жаңыланды. Көпүрө менен катар дарыянын жээктери да бекемделди. Эске салсак, узундугу 27 чакырымды түзгөн Кайтпас өтүкчү жолу Кадамжайдын Молдонияз жана Актурпак айыл аймактарынан өтөт. Тагыраагы Кыргызстандын Кайтпас чек ара пунктунан башталып, Өзбекстандын Сох анклавына алып барат.